Бул үрөйдү учурган кара түтүн Кыргызстандын борборун каптап турат. Миллионго жакын киши күн кечирген шаардагы 10-15 кабаттуу бийик имараттарда коюу түтүнгө сиңип кеткендей карааны да жок. Бул шаар соңку жылдары кышкысын ушундай оор абалда калат. Эң негизги себеп сапатсыз көмүрдүн көп жагылышы, сапатсыз бензин, солярка, жыл бою түтүн, уу газы токтобогон таштанды жайы жана башаламан курулуш. Мурда ыш көйгөй айтылып, зыян бары жогуна далил жок деп келишкен. Эми изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен адам өлүмүнүн тездеши жана улуттуу зыян тууралуу тастыктала башталды. ЮНИСЕФ изилдөөсүндө кир аба сыртта жүргөн адамдарга гана эмес, имарат ичиндеги кош бойлуу аялдар, ымыркайлар жана улгайган кишилерге да зыян тийип жатканын айтат. Кир абанын айынан дүйнөдө жылына миллионго жакын ымыркай өлү төрөлө турганы жарыяланды. Мындай уулуу түтүндөн дем алган кош бойлуулардын балдардын саламаттыгына кандай зыян келип жатканын так айтуу кыйын. Маселе парламентте дагы бир жолу көтөрүлдү. Буга чейин дагы айтылып, бирок унутулуп келди. Мына катализаторлор жок машинелерди алып келип атабыз. Алардын баарын айтыш керек, катализатор салбасаң, давай алабыз деш керек немеден. Бишкектен чыгып кет анда деш керек. Катализаторуң эмне сатып ийдиң деш керек. Бул ушул эки нерсени чечсеңер, мен силерге башым менен жооп берем, 60-70% смогду чечесиңер. Мэрия бул иште алы жетпей турганын айтып, Бишкектин ыш көйгөйүн чечүү үчүн президент өзү киришсин деп жатышат. Ошентсе дагы кала бийлиги эбак чечүүгө тийиш болгону менен чечилбеген иштер бар. Азыр эгерде мэриянын үстүнөн биз сотко бере турган болсок, ушунча адамдын укугу бузулуп атат, ден соолугуна залакасы тийип атат. Анткени статистика ала турган болсок, 150 миңден ашуун өпкө оорусуна чалдыккан Кыргызстандагы жарандарыбыз бар. Бул эмненин белгиси? Бул ошол эле абанын начардыгынан байланыштуу деген тийиштүү эксперттердин корутундулары бар. Муну менен биз ошол тармакта иш алып барабыз. Эко-активисттер бул маселеге кээ бир мамлекеттик тиешелүү мекемелерден да көбүрөөк көңүл буруп жатат дешет. Алар жылдап абанын сапатына байкоо салышат. До 2018 жылдын кышы аба абдан булганганын түшүндүк. Башкача айтканда, аба дем алууга нормалдуу эмес болчу. 2019 жылдын кышында аба дагы булганганын түшүндүк. Ал жерде мындай ашыкча нормадан же бул заттын максималдуу жол берилген концентрациясынан 10 эсеге чейин жеткен. Ошентип кара көө менен ышка чууланган аба шаарлыктардын негизги баш оорусуна айланды. Аллергия, өпкө, жүрөк кан тамыр оорулары күчөйт дегенди түшүнгөндөн тарта көйгөй адамдарды ошончолук кысып жаткандай.